Ассаламу алейкум туугандар. Барыңыздарга салам алейкум. Азыркы Кыргызстанга кетип аткан боюнча бир катуу мамлекетке жеткирип койчу сөз бар. Кыргызстандын мамлекети кандайдыр бир өздөрүнүн жарандары Кыргызстанга учуп келатканда дагы обязательно ПЦР тапшырып келсин, Москвадагылар деген, Россия деген да. Бул законду кандай акылдуу адам чыгарганын билбейм. Азыр мына Кыргызстанга учуп аткандардын жарымы күндө 1000 киши учуп атса, 2000-3000ден ПЦР жасап кетип атат. Анын ачыгын эле айтыш керек, жарымы фальшивый. Биринчиден. Экинчиден болсо, ошо аэропортко барганда, аэропорттон тапшырганда деле ковид чыгып калса эле, ош жерден эле кайра 6000ге жазап эле ошону менен эле кетип атат да. Анан суть в чем заключается? Авиакомпания менен кээ бир өзбек туугандар, армян туугандар договор түзүп алып, эми ошо кыргыздардын эле рейстерин карап отурушат дагы, кыргыздардын рейстерин карап отурушат дагы, бөлөк медцентрден өтүп келген ПЦРлерди жаратпай, ошо жерден 6000ге 4000ге өздөрүнүкүн жасап атышат. Аны менен жөн эле өткөрүп атат. Муну менен эмне айткым келип атат? Муну менен биздин ошол акылдуу закон чыгаргандар ошону түшүндүбү, түшүнгөн жок билбейм. Баары эле бир акыры фальшивый болмокта, ковиди деле кетет, соосу деле кетет. Бирок акчанын баары кимге калып атат? Акчанын баары медцентрлерге, ошо ортодо посредниктерге күнүнө миллион акчалар калып атат. Ошончолук эле акылдуу болсо, менин оюмча, муну кылып койсо оңой эле деп ойлойм. Баары заинтересован. Кыргызстанга барганда деле аэропорт манастан арендага берип, айына миллионго бир медцентрга, миллионго с удовольствием снимет. Оштон деле миллионго бир бурчун арендага берип, 15-20 сотрудник алып, күнүнө 1000ден десе, ар бир келген кыргыз гражданынан ош жерден эле 1,5 сомдон ПЦР алып, адрестерин тактап алып коюп, анан ошону бир суткадан чыккандан кийин кимде ковид чыгып калган болсо, ошону барып эле больницага алып барып дарылап коюшса жакшы болмок. Биринчиден, миллиондогон акчалар өзүбүздө калмак. Экинчиден, ковидтин баары Кыргызстанды уйлайт этпейт болчу, ковидтин баары эле уйлайт этип атат. Неге анткени бияктан баары эле ковид болуп калсаң, ош жерде положительный ковид чыгып кала турган болсо, аэропортко тапшырганда, анын артка жөнөтүп атат, аны кармаган жок, эчтеке кылган жок, изоляция артка жөнөтүп, артка барганда ош жерде өзбек туугандар, дагы бир туугандар турат, капкара болгон бизге окшоп. Ошолор турат дагы эле, ошолор 6000ге өткөрүп берип атат. Анан смысл ушуну кылган мамлекеттин башкы каармандары дейбизби, ушуну кылган бул кандайдыр бир акмакчылык эле болуш керек деп ойлойм. Өзүнүн мамлекетине өзү каршы чыгып элечи. Же болбосо кандайдыр бир ошо авиакомпания менен же бир медцентр мененби, ошо Кыргызстанда бирөөлөр лоббировать этип ушундай кылып койсун дегенден келип чыккан системабы билбейм. Эмнеси болсо дагы ушул системаны, ушул указды алып койсоңор, алып коюшуңар колдон келет, алып эле койгула. Кыргызстанга учуп келаткан кыргыздын гражданы ПЦР тапшырбай эле учуп келе берсин деп эле койгулачы. Кыргызстан өзүнөн аэропорттон тапшырып алат деп койсоңор болду. Вопрос чечилет дагы, сразу 1000 деген кишинин вопросу чечилет биринчиден. Экинчиден, ошо жерге эле аэропортко ПЦР коюп койсоңор, ошол эле Кыргызстанга налог төлөнөт да, күнүнө миллионго жакын акча Кыргызстанда калат. Баарыңыздарга ийгилик.